Феруза, кандай ден жакшы карындашым? Бул кыз 1 жыл мурда өзү ичип жүргөн, канча жылдан бери төрөбөй жүрүп, мына азыр баласы уже 1 жашка чыгып калыптыр. Азыр дагы боюнда бар экен, иншалла. Мына уже өзү аз тамашалап айтпайбы, уже мен үйрөнүп алдым төрөгөндү депчи. Давайте өзүнөн да угуп көрөлүчү, кандай результаттар. Мен өзүм угуп алып, мен сүйүндүм да. Феруза, саңа сөз, карындашым. Тартынбай сүйлөй бер, тартынбай. Естественный бол. Канча төрөбөй жүрдүң эле? Канча жыл жашап аткансың? Мен Манасқызы Феруза 1993-жылы төрөлгөм. Так, 17-18 жашында турмушка чыккан. 10 жыл ичинде балалуу болбой жүрүп, 10 жылдан кийин ошол алоэ веранын эмесин угуп, көп жерде дарыландым, көп жерде лечение кылдым. Кыргызча айтканда барбаган жерим калган жок негизи. Ошо алоэ вераны ичип, курс лечение кылып жүрүп, ошо алоэнин результатында боюмда болду. Баарыбыз шок болдук. Башында ишенбедик. Кийин барып уже билип, балам азыр буюрса төрөлүп 1 жаштан өттү. Азыр 2-нчи боюмда бар, дагы деле ичип жүрөм, калтырбай. Ошол ким төрөбөй жүрсө, ким ооруп жүргөндөргө баарына совет берет элем, аябай жакшы негизи. Келип ичип эме алып көрүңүздөр. Молодец, молодец. Балдарың Аллахым өмүр менен берген болсун. Өзүң дагы ичкиниң азыр, потому что азыр дагы боюңда болсо, балда ичиңдеги балага дагы сырттан витаминдер кириш керек. Алоэ эч качан уят кылбайт, потому что буну адам ойлоп чыккан эмес. Бул Аллахым берген бир өсүмдүк, чудодейственный деп коет буну, или божественный цветок деп коет да, жөндөн жөн бул айтылбайт. Мен аябай кубанычтамын карындашым, потому что көп адамдар төрөп атат. Мен уже сени жөн эле потребитель деп жүргөм. Азыр балаң көрсөтүп мактанып атсаң, анан өзүм шок болуп калып атпаймынбы? Рахмат, ушу сенин историяң көп адамдарга жардам берсин, иншалла.